Биз өткөн сабактарда логарифмалык теңдемелердин жана көрсөткүчтүү теңдемелердин кандай чыгарарын караган элек. Бүгүн логарифмалык жана көрсөткүчтүү теңдемелердин системасы берилсе, кандай чыгарыш керек экендигине токтоло кетели. Азыр номер 1 мисалды чыгарып көрөлү. Муну кандай кылып чыгарсак болот? Бир теңдемеден 3-түн y даражасын таап, экинчи теңдемеге коюп, же болбосо бир теңдемеден негизи 2 боюнча x'тин логарифмасын таап, экинчи теңдемеге койсок да болот. Кандай чыгарсак дагы туура болот. Азыр биз мындай кылалы. Экинчи теңдемедеги логарифманы кармаган мүчөлөрдү сол жака алып өтөлүк дагы, анда мындай болот. Ушул теңдеме тең күчтүү болот. Экинчи теңдемеден биз логарифм негизи 2 боюнча x'ти кашаанын сыртына чыгарып алалы. Анда кашаанын сыртына чыгарсак 3-түн y даражасы минус 2 барабар 3-түн y плюс биринчи даражасы турганда даражада сумма турса, анда биз буну көбөйтүндү түрүндө жазып алабыз. Так, анда биринчи теңдеменин өзүн жазалы. 2 логарифма негизи 2 боюнча x минус 3-түн y даражасы барабар 15ке. Бул теңдемебиз тең күчтүү болот. Экинчи теңдемеден логарифм негизи 2 боюнча x'ти таап алалы. Барабар. Муну кандай кылып табабыз? Оң жакта турган туюнтманы, оң жакта турган мына 3-тү коэффициент катары биринчи жазып койсок, анда 3 көбөйтүлгөн 3-түн y даражасы болуп калат. 3y минус 2ге бөлөбүз. Бул табылган туюнтманы биринчи теңдемедеги мынабеки логарифманын ордуна коебуз. Анда 2 көбөйтүлгөн 3 көбөйтүлгөн 3-түн y даражасы бөлүнгөн 3-түн y даражасы минус 2 минус 3-түн y даражасы барабар 15 болот. Анда биз эми ушул теңдемеден экинчи теңдемени кое туруп, азыр биринчи эле теңдемени чыгаралык. Дегенкисин айтканда, системада биринчини да экинчини да жаза туруш керек. Бирок эми биз биринчи теңдеменин өзүн бөлүп алып эле биринчи теңдеменин өзүн чыгаралы. Анда өзүңөр көрүп тургандай, биринчи теңдемеде бөлчөктүү туюнтма бар болгондон кийин муну жалпы бөлүмгө келтиребиз. Жалпы бөлүм 3-түн y даражасы минус 2 болот. Анда өзүнө бирден тийгендиктен 2-ни алымга көбөйтсөк, 6 көбөйтүлгөн 3-түн y даражасы болот. Минус 3-түн y даражасына жалпы бөлүмдөн бүт бойдон тиет. Анда 3-түн 2 y даражасы плюс себеби 3-тө да минус турат, 2-нин алдында да минус турат. Анда 2 көбөйтүлгөн 3-түн y даражасы барабар 15 көбөйтүлгөн 3-түн y даражасы минус 30 болот. Экинчи теңдемени биз силер менен сүйлөшүп алдык, жазбай эле коелук да ушул теңдемени аягына чейин чыгарып бүтөлүк. Анда оң жакта турган туюнтмаларды оң жака алып өтөлү. 3-түн y даражасы бүт бардыгын тең. Анда мындай болуп калат. Биринчи мүчө менен үчүнчү мүчө окшош болгондуктан, анда экөөнү кошсок 8 көбөйтүлгөн 3-түн y даражасы минус 3-түн 2 y даражасы минус 15. Оң жакта турган мүчөлөрдү сол жака алып өтүп жатабыз. Плюс 30 барабар 0 болот. Анда эми биз 3-түн y даражасын t менен белгилеп алалы. Анда 8t минус t квадрат, себеби бул t-nin квадраты болуп калат, минус 15t плюс 30 барабар 0 болду. Биринчиден окшошторду жыйнайлы, 8t менен 15t'ни. Экинчиден теңдеменин эки жагын тең минус 1ге көбөйтүп алалы, себеби t квадраттын коэффициенти терс сан болуп калды. Анда t квадрат
Так 15t'dan 8t'ni алып таштасак минус 7t калат. Минус 1ге көбөйтүп атканыбызды эске алсак плюс 7t болот дагы. Минус 30 барабар 0. Дискриминантын табалы. Дискриминант d барабар 7'nin квадраты 49 плюс 30'ду 4-кө көбөйтөбүз 120 болот. Кошсок 169. Ошентип анда t биринчи, экинчи барабар. Экинчи коэффициентти карама каршы белгиси менен алабыз. Плюс минус дискриминант 169 болду бөлүнгөн 2ге. Барабар минус 7 плюс минус 169'дан 13 чыгат бөлүнгөн 2. Ошентип t биринчини тапсак минус белгисин алалы. Минус 7 минус 13 бөлүнгөн 2 барабар минуска минусту кошсок минус 20 болот. 2ге бөлсөк минус 10. t экинчи бесин табалык. Минус 7 плюс 13'ті алабыз жана минус белгиси менен алганбыз. 13'төн 7'ни алганда 6 калат. 6'ны 2ге бөлсөк 3 болот. Ошентип берилген системада t жок болчу. T'ны биз кошумча 3'түн y даражасын t деп белгилеп алганбыз. Анда ордуна койсок 3'төн y даражасы барабар 3 болот дагы. 3'түн даражасы 1 деп алсак болот. Y барабар 1. Ал эми 3'түн y даражасы барабар деп t'нын экинчи мааниси минус 10'ду койсок, бул теңдеменин чыгарылышы жок болот. Себеби 3'тү каалаган даражага көтөрсөк оң сан чыгат. Бул жерден биздики терс сан чыгып калды. Ошентип y-тин мааниси табылды. Эми x-тин маанисин тапсак болот. Так, x-тин маанисин мына эки жерден, мынакей бул жерден экинчи жана биз экинчи теңдемени жазбай кеткенбиз. Ошону кичине эске алсак, анда y-тин ордуна койсок, мына мындай болуп калат экен. Ордуна койсок, мына мындай болуп калат экен. Логарифм негизи 2 боюнча x барабар 3 көбөйтүлгөн 3'түн y даражасы болду. Y-тин ордунда бизде 1 турат, демек 1 даража. Аны жазбай койсок деле болот. 3 минус 2 барабар 3'тү 3кө көбөйтсөк 9 болот бөлүнгөн 1. Ошентип логарифм негизи 2 боюнча x барабар 9га болду. Бул жазууну логарифманын аныктоосун эске алсак, 2'ни 9 даражага көтөргөндө x берилиш керек дейт. Ошентип x барабар 2'ни өзүнө өзү 9 жолу көбөйтсөк 512 болду.